мигрант болуп калбашка аракет кылып жатам. Токиодогу университеттердей бир жерде, бир университетте окуймун. Президенттердин жолугулары болот го. Ошол жерде переводчик болуп, котормочу болуп. Гүлнур мага кетте жардамчы, мен ишенгеним Гүлнур. Жоопкерчиликтүү кыз да. Мен Мамасыздыкова Гүлнур, Шарап Досонов атындагы орто мектебинин 10-классында окуймун. Гүлнур 6 туугандын улуусу. Атасы миграцияда, апасы суу менен камсыздоо мекемесинде эмгектенет. Кичүү бир туугандарына каралашып, мектептеги сабактарынан да алды да, апасына жардам берип, өз алдынча билим алуу үчүн курстарга да катышат. Тикмечилик курсуна барып, буйрутма аркылуу киреше таба баштаган. Мыкты окуганы жана аракетчилдиги үчүн атайын программа менен Японияга таанышуу сапарына барып келген. Эми мектеп президенти болууга талапкерлигин коюп, коомдук иштерге да активдүү катышып келет. Жакшы окуганга, челектер жакшы чыгарып, алтын тамга алганга аракет кылып жатам. Мектептен сырткары дагы ОРТга даярдоо боюнча курстарга катышам. Мындан сырткары ошол Алтын түйүн академиясына барам. Буюрса 11-класста мектеп президентине талапкер болдум. Чеберчилик курсуна барам. Келечекте өзүмдү ишсиз калгандайым. Кудай сактасын, ишсиз калганда өзүмдү камсыздай билүү үчүн, үйлөмдү камсыздай билүү үчүн кошумча окуп койдум. Предметтик олимпиада болот, ошондо кыргыз тили жана адабият сабагына катышкам. Манас интеллектуалдык оюн болот, Манас эпосу боюнча ошого катышам. Ар кандай семинар, тренингдер болсо аларга дагы катышам. Үйдө апама жардам берип, ошол курстарда окуп, ошол курстан дагы уже заказ алып тигип калдым. Мындайча айтканда өзүм акча таап, жашымдан жоопкерчиликти алганымдын себеби мен үйдүн эң чоңумун. 6 бир тууганбыз, эң чоңу. Апама жардам бериш үчүн, атама жардам бериш үчүн жаштыгымдан эмгекке үйрөнүп, ар кандай курстарга катышып келем. Гүлнур көп тил үйрөнүүгө басым жасап жатат. Максаты миграцияга кара жумуш үчүн эмес, тил жана билим менен баруу. Менин ниетим көп тилдерди үйрөнүү үчүн. Азыркы адамдар көбүнчө мигрант болуп барып иштеп, кара күч менен иштеп келет. Менин ниетим тескерисинче барып айланып, кооз жерлерин көрүп, экскурсияларды, туристтик жерлерди көрүп келүү. Мен келечекке койгон максатым бул азыркы көпчүлүк адамдарга окшоп миграцияга кетип, ишсиз калып кетпей, кайра адамдарга үлгү болуп, кайсы жерге барсам дагы иш таап кетүүнү кыялдайм. Анан переводчик болуп, ошол башка мамлекеттерге президенттердин жолугулары болот го. Ошол жерде переводчик болуп, котормочу болуп иштегим келет. Алар менен кошулуп ар кандай мамлекеттерге барып. Японияга сапарынан кийин чет өлкөлүк университеттерде окуу Гүлнурдун жаңы максатына айланды. Билимге умтулуу менен үйдөгү жоопкерчиликти тең салмактап алып кетүүгө аракеттенүүдө. Токио шаарына бардык. Токио шаарынын дагы Нарита деген бир шаар бар экен. Ошол жерге бардык. Негизи ал жака барганда университеттерин көргөндө мен дагы максат койдум. Ушундай Токиодогу университеттердей бир жерде, бир университетте окуймун деп, тарыхы бар, мыкты мугалимдери, жогорку сапаттагы билим берүү системасы бар университетте окуйм деп максат койдум. 6 туугандын улуусу болгон Гүлнур апасынын ишеними, ини сиңдилерине үлгү. Бул үй бүлөнүн балдары мектепте билим жагынан алдыңкылардан. Атасы эми ошо бар эле элибизде бар нерсе кирешеге кичине неме болсун деп шаарлап кеткен. Москвада иштейт. Ишенгеним Гүлнур. Икелерине мен ишке кеткен маалда карайт. Анан сабактарга каралашат бардыгынын. Улуу аяк, алдыңкы аяк каякта болсо, арткы аяк ошол жакта дегендей.
Гүлнур жакшы окуган, азыр эми балдардын баардыгы ошонун артынан жакшы окушаттар мектепте. Менден кийинки эле жоопкерчиликти алганда чеберчиликке курска барат, компьютерге, Алтын түйүн академиясына барып окуйт. Өзүнүн ошол эпчилдигинен бар жокко жетишип кылат. Жакшы окусаңар, өзүңөр эртең бюджетке окусаңар, окуйсуңар, анан контракт болсо окута албайбыз, өзүң көрүп көп бир туугансыңар. Кирешеге кичине неме болуш үчүн силердин жардамыңар чоң. Ушу кылган иштер баардыгы силер үчүн, силердин келечегиңер үчүн деп тарбиялайм да. Кээде мигранттардын балдары мугалимдер үчүн кошумча түйшүк жаратса, Гүлнур тескерисинче мектептин сыймыгы. Гүлнур бул биздин активдүү окуучулардан. Бул баардык нерсеге жоопкерчиликтүү, так, өзүнүн үй тапшырмаларындагы, анан класстан тышкаркы иштерге дагы көбүнчө катышып келет. Манас айтуу боюнча көбүнчө конкурстарга катышып, башка дагы класстан тышкаркы баардык иштерге жоопкерчиликтүү жакшы катышат. Дайыма активдүү сабактарга, анан өзүнүн бир туугандарына дайыма жардамдашып, мектепте дагы эле. Анан жоопкерчиликтүү кыз дагы ушул баардык нерсеге так жана дайыма аткарат да айткан нерсени. Үй бүлөбүз ар дайым чогуу болсо экен, миграциядан жапа чекпесек экен деген тилек менен Гүлнур жаштайынан жоопкерчиликти аркалап келет. Мигрант болуп калбашка аракет кылып жатам. Мындай аракет менен болбосом керек. Үй бүлөдө апам ишке кеткенде, атам миграцияда болгондо мен карап жүрдүм. Апам дагы кээ бир күндөрү 1-2 күнгө ошко башка жакка семинарга кеткенде карап турам өзүм. Апам ишенип таштап кетет, жоопкерчиликти сезүү менен иш кылам. Баткен облусунда Гүлнур сыяктуу миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарынын саны 17 миңден ашат. Кээ бирлери кусаланып же чүнчүп кетсе, арадан Гүлнур сыяктуулар чыгып, миграциянын сабак катары кабыл алып, жоопкерчиликти аркалап, келечекке умтулуп жатышат.